Buyoqqa jarымыңар bag'la, bag'inglar ketib qolmaydi. Провокация qaldir bag'la. Анан кийин азыр мынакей эме Алмаз Шаршеновичтин госохрананы снимать этти деген маалымат келди. Мына жок госохрана. Өзүңөр көрүп атасыңар. Бияктан снимать этиптир. Азыр уже бул жерге турган охрананы алыптыр деп атышат. Gelişet, gelgende aytap. Ne oldu, sigi ne oldu? Ne oldu? Ama işte varsa anam bizler özgürlüğü. Buraya jaktan mına şahım çıkışta alınlar. Bunlarla geçmişim yok, en başka bunday iş yapılanlardan pek kalıyor. Arjağında signal görüp atasınlar mı? Arka yüzlü signaldı gördüler mi? Ver ataksın. Тей жактагы госохрана пайда болду бары. Жок экен, окшойт. Telefonda işte atavı. Var. Biraz kalgan da. Ben de gamağında çalışıyorum. Алмазбек Шаршеновичтин үйү ал өзгөчө статуска ээ болгондуктан атайын мамлекеттик кайтарууга алынат. Муну баарыңыздар билесиздер. Азыр бир 20 мүнөт мурун ушул кайтаруулардын баарын тарагыла деп мындайча айтканда акырын эч кимге билгизбей алып кетип калышты. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, негизи бул мыйзамсыз. Себеби эгерде чындыгында булар азыркы бийлик туура эмес, экс-президенттин күнөөсү бар деп эсептеп аткан, күнөөсү бар деп тапса, сот аныктаса гана ушул мамлекеттик өзгөчө баягы кайтарууну алып салууга гана болот да. Бул жерде мына кече жогорку кеңеште өзүңөр уккандай башкы прокуратурадагы өзү адвокатын жиберсин, анан ушундай бир иштер болот. Бул сразу эле биз андай жамандык кылалы же элди козуталы деген оюбуз жок деп көчө жогорку кеңештен башкы прокуратура айтты эле. Тилекке каршы бүгүн өзүлөрү ушундай бир котомчулук иштер менен, мыйзамсыздык иштер менен бул жерде турган Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына мындай элдин кыжырын ойготуп, атайын бир провокациялык көрүнүштөрдү кылып атат деп биз ойлонуп атабыз, түшүнүп атабыз.